Qımızdı birinci yol görüşmüyor qımız. Mesela nesi gerek be? Biroq oturup tuş gerek ekan. Degancha. Janıda? Janıda. Men ispat qilib berayda. Bismillahirrohmanirrohim. Evde çoğalgan, şöyle kişilerden çoğalgan getirdim. Kimden variantı? Bu yıl bu da fazla sağlıyoruz, vakit kullanırız. Жана китепти сүйүп, китептин кадырына жеткен, китепти барктай билген айыл тургундары жана меймандар. Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков баштаган бир адамга бир китеп долбоорун колдоп, ушу талыкпастан талбастан ушул күнгө чейин ушул долбоорду жетектеп келе жаткан агай баштаган меймандар Ибраим Мырзаев атындагы орто мектебине дагы бир жолу кош келипсиздер. Kim kitap okuyu bilse bütünün, iki dünü canım bir kişine degendey, her bir adam balası canım dünü uyup canalığından giyin, kitap menen koşup yaşap, kitap menen törünüp, kitap menen ömrün aklına çeyin yaşap gelsek, biz özümüzdün ruhani madaniyatlıoğuzlu, kitap kop olgan suyuğuzlu, cana biribirimizge olgan kadırlığımızlı tereң düşünürüz. Hurmatlı Nurjigit Kadırбеков agay, biz sizler şu günge çeyin, sizin kitaplarınızda okup, siz жетектеген долбоорду интернет түрмөктөрүнөн окуп, колдоп келе жатабыз. Мына Алла Таала ушул күнү бизге насип кылып, сиз Сарыбулак айыл өкмөтүндөгү Сарыкүнгөй айылындагы Ибраим Мырзаев атындагы орто мектебине келип отурасыздар. Биздин мектепте Акболот жана Сарыкүнгөй айылынын тургундарынын балдары окушат. Сизди көрсөткөн Аллахка жана ушул окуучулар сизди көргөнгө миң мертебе чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Bilimdүү kitaplarni barqim bilen okugan akıl oyun esketiyor. Degендей kımmatlı okuçular, sizler uşul бүгүнкү күнү Жогорку Кеңештин депутаты, коомдук ишмер, жаш саясаттануучу, Каракулча районунун тургуну, өзүбүздүн агабыз Нуржигит Кадырбеков менен жолугушуп отурганыбызга терең мектептин атынан, мектеп жетекчилигинин атынан, айыл тургундарынын атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул долбоордун ачылышына Сарыбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Эркин Мамедовге берсек, андан кийин анан Манас жаштар уюмунун кыскача сиздерге жагымдуу мадаягандарын тартуулайлы. Ассаламу алейкум. Урматтуу Сарыбулак айыл тургундары абалар, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, мектеп жамааты, окуучулар, агай эжекелер, баарыңыздар ушу бүгүнкү бир адамдан биткен аттуу иш-чара
bayрамыңыздар менен, экинчиден ушул бүгүнкү 5-май Конституция күнү менен байрамыңыздар менен жалпы баарыңыздарды куттуктап кетмекчимин. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик болсун. Бизде бүгүн биздин айыл өкмөттө жаш сааманлык болуп атат. Биз баса белгилеп кетмекчибиз. Нуржигит Кадырбекович, сизге чоң ыраазычылык. Биз сизге ошол Каракожанын чыган патриот нысандары менен сыймыктанабыз. Сиздин иш-чараңыздын баардыгын көрүп атабыз. Бүтүндөй Кыргыз элине, Кыргызстан боюнча жакшы иш жүргүзүп атабыз. Ишиңизде ийгилик болсун. Бул иш-чара эмес, кечеги апрель айында дагы бир адамда бир көчөт деген долбоор менен жакшы алып бардыңыздар. Ал иш-чарандагы бизге эстафета катары бизге 74-жылкы балдарга тапшырып бердиңиздер. Эмин Токтошев биздин дос болот, сиздин коллегаңыз. Биз да 74-биз, Кудай кааласа эскенчилик болсо, келерге сиздердин баштаган эстафетаңыздарды улап кетебиз деп турабыз. Кудай кааласа эскенчилик болсо. эжекелер, урматтуу мугалимдер, айыл өкмөтүнүн башчысы, балдарым, кыздарым, аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө шүгүр айталы.
Жараткандын мыйзамы ошол. Шүгүр кылсаң, берген жакшылыгын көбөйтүп берет. Эгерде шүгүр кылбасаң, бергенди алып коет. Адам ушундай болот деген. Дуалга, ак дуалга бир шекитти коюп, эмнени көрдүм десе, шекитти көрдүм деп айтат экен, бирок дуалды көрдүм дебей калат экен. Жакшылыктарыбыз чексиз, көздүн көрүп атканы, телден сүйлөп атканы, колдун кармап, буттун басып атканы. Азыр мен депутатмын. Адамдар бар, алардын тагдырларын көрүп, алардын проблемаларын көрүп, эчтеке кайгырбай каласың. Жакында ушул 1 майдан бир эже барыптыр. Не болду? Кредит алдым эле, ошо кредиттин карызын төлөй албай калдым, жардам бериңиз. Мен ачуум келди. Эмнеге алдың кредитти десем, көрсө байкуш баласы аттан жыгылып, омурткасы сынып, ошону операция кылдырам деп Россиядан врач чакыртып, ошо үчүн алган экен. Азыр төшөктө жатат экен. Эми улуу сөздү уят жок, дааратканага өзү бара албайт экен. Ичине тешип туруп, турбаны улап коюп туруп, ошондо да бир проблема болуп турат. Ошого дайыма шүгүр айталычы. Шүгүр айткан өтүп баратабыз. Бир аз доллар көтөрүлсө кыжылатпыз, бир аз кум шекердин баасы көтөрүлсө кыжылатпыз, бир аз un көтөрүлсө кыжылатпыз. Мындан деле кыйын замандарды көрдүк эле. 90-жылдары нанга кезекке тургандар барбы арабыздарда? Бар. Бардыгы билишет. Мен турчу элем. Нанга кечке кезекке туруп, нан жетпей үйгө ыйлагым келип келет эле. Нан жетпегенден эмес, үйдөгүлөр мен нан алып келет деп күтүп атат, нан жок киргенден уялып келчү. Коршубек Актазаров деген аксакал өткөн билесиздер. Ошонун китебин окудум. 16 бетин окуп койгула балдар. Азыркы жаш оңорго өтө шүгүр айтып каласың. Телефондорду берип өтүп койсок. Апталадан. Соп келди деген өсүмдүк бар экен. Ачка калып, апасы байкуш балдарын тоого апарып, соп келдигин тамырын жесе болот экен. Ошону кууруп, бышырып бере берип, соп келдиден аябай тажап калды. Адам бирдеке жеп берсе тажап калат го, танып кетет деп коет. Анын ошондо дейт, апамдын чөндөгүнөн бир дана жүгөрү. Бир дүмбүл эмес, бир дана жүгөрү. Ошону алып алып, карындашым экөөбүз таш менен майдалап бөлүп жегенбиз дейт. Анан ошол жокчулуктун балдары менен токчулуктун балдары. Биз токчулуктун балдарыбыз. Исхак Раззаков, Абдыкадыр Розбеков, ошол эле Акназаров, ошол эле Вагинур Талипов деген болгон экен, туурабы, дөзгөндө. Ошол эле Касым Кыргызстандын бардыгы жокчулуктун балдары. Азыр токчулуктун балдары жокчулук балдарын жетпей атабыз. Бирок мен мынтип айтып бербейм, Кудайга шүгүр, аркабыздан аябай жакшы дүбүрүт менен жаштар келе атат. Мен мага сөз бердиңиздер, рахмат, бирок мен өзүмдөн да мурда башкаларга сөз берип келип атам. Неге билесиздерби? Эми кантса да мен ушул өрөндүн уулумун, бирок бул жерге бүгүн бут келсе бут келет дейт. Ысык көлдөн келди. Нарындан келди. Оштон келди. Мендер кайдан болосуң? Нокаттан келди. Ушул бир адамдан бир китеп дегенди президент ойлоп тапкан жок, премьер ойлоп тапкан жок, депутаттар кылган жок, бүт ач калган, кеч калган студенттер кылган иш. Адамдын баасы амал дейт, амалдын баасы ыкылас дейт. Ушунчалык ыкылас менен кылды, бул иш үчүн бирөөдөн бир тыйын алган жок. Только чыгаша, только баракерчилик. Бирок Кыргызстанда аксакал адамдардын сезимин өзгөртүп койду. Эсиңиздерде бар, райондун борборунда китеп дүкөн бар эле. Кийин китеп дүкөн жабылып, ресторан болду. Азыр булардын ишинин аракети менен Таласта бир адам дүкөнүн жап, буларга китепканага берди. Кыргызстан боюнча 250 китепкананы жагылап койду. 40 миллион сомдук китеп топтошту. Мамлекеттен бир тыйын кеткен жок. Элдин өзүнөн кайрылып, өзүнөн топтоп, анан адам өзүнүн жанына курбанчылык болсо ошол нерсенин кадырын билет экен. Эмне үчүн баланы апа көбүрөөк жакшы көрөт атага караганда? Себеби байкушал төрөгөн арака бир барып келип турабы? Боюнда көтөргөн кандай проблема болду? 12 тонна сүтүн эмизген. Ошон үчүн баланын кадыры чоң. Ата анчалык, ата анча деле бар болбойт экен да. Айтайын дегеним, адам өзү мээнет кылып бирдеке кылса ошонун кадыры чоң болот. Мына китепкананы өзүңөр топтодуңарбы? Эми көрөсүздөр, келип окуй баштайсыздар. Эмнеге акчаңар кетти, малыңар жаныңар курбанчылык болду. Азыр мен тааныштырып коеюн ушул жерде. Бир адамдан бир китеп деген долбоорду негиздеген бул Нарындын Актала деген район бар. Ошонун Коштөбө деген айылында башталган. Ушул китепти топтоп аткан мезгилде де тишибиздин кирин соруп дейт, ар кимге барып жалдырабыз, бирөөлөр бизди аферист көрөт дейт, эптеп акча топтогондорду көрөт дейт. Ошондо маршруткага акчабыз жетпей, сумканы көтөрүп алып, жөө көтөрүп, анан тилек кылып коебуз дейт. Эгер ушинтип жүрүп китепкана ачылып калса, мээнетибиз кайтар депчи. Көрдүңбү, бир эле ал жерден эмес, Кыргызстан боюнча жайылды бул долбоор. Бул долбоор КМШда, СНГда номер 1 долбоор катары сыйлык алган. Мурдагы мамлекеттик сыйлыкты алган. Ошол балдардын экөөнүн бир бул жерде келди. Мен тааныштырып коеюн.
Сөзді ошол жигиттерден баштайлы. Эрлан Смайылов айтты. Туруп койчу, ушул эле бала кел. Кел бала, бир кол чалып. 21 жашта болчу ошол китепти долбоорду баштаган. Азыр канчага чыктым? 25ке чыкты. Байкуш үйүндө жатпайт, басып туруп адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарып, Кыргызстанды кылына ойготуп койду ушул жигиттер. Эрлан Смайылов деген жигит ушул. Андан кийин дагы бир жигит келди бул жака. Ал өзү Кытайда окуган, Америкада окуган, Ыйман фондунда иштеген. Бул жигит губернатордун жардамчысы болду, кеңешчиси болду. Кийин өзүн-өзү башкаруу боюнча министрлик бар, ошол министрдин жардамчысы болду. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештин фракция башчысынын консультанты. Ушул бала көптөгөн тилдерде сүйлөйт. Анан баягы китепке Алатойлор көрдүңөр беле? Пикеттин эмес китептин Алатоо кылалы деп. Алатоо аятында китеп окуган, компанияны уюштурган, өзүн Сыкөлдүн түбүнөн болот. Табылды Муратбеков деген. Келгиле бар. Анан бул жерде Сингапурдан окуп келген, Малайзияда окуган, бир нече тилди билген, IT боюнча чоң адис, коомдук ишмер, спортсмен өзү. Дзюдонун мастери, азыркы күндө спорт менен машыгат, спорт менен машыктырат. Бардык жагынан туруп келген жигит келип отурат, азыр айттым оокаттан келдимдер. Медер Кутбетдинұлы келгиле бар. Андан бир жигит бар, бул Түркияда окуган, Европада жүргөн. Түрк тилинде, англис тилинде эркин сүйлөгөн, аябай сабаттуу жигит. Өз азыр коомдук ишмер катары жогорку кеңеште дагы иштейт. Далай жерлерде китеп тойлорду өткөздү, далай жерлерде китепканаларды ачты. Туурабы? Анан өзгөндө мисалы ушул иш-чараны баштаган ушул жигит Бердалы ордунан туруп калчу келгиле. Бирок өзүм алайкалардан болот экен. Ушундай балдар, силер ойлодуңар беле? Мындай байлар кылды, бийлер кылды, кыйындар кылды, ушул эле балдар. Мен айтып коем буларды, аш калгандар, кеч калгандар деп. Өзү бул квартирада турат. Аялы Кудай берсе жакында төрөйт. Карыз сурап эле жүргөн балдар. Анан Эрлан бул сүйлөдү демек барыш. Себеби 1000 адам уктап атса өткөнгө бир эле адам ойго болсо жетиштүү экен. Барып биз мурда барган жерде мектепте авторитет балдар, рекет балдар. Азыр китеп окуган балдар бар. Мисалы бир жылына 80, 100, 130 китеп окуган балдар пайда болду. Адам китеп эле окуп алсачы жаш өзгөрөт экен. Анткени проблеманын бардыгы менен келип чыгат, жаштык менен боштуктан келип чыгат экен. Боштук менен жаштык бириккен жерде. Булар китеп карматып койду, китептен алган балдар акыл тапты, накыл тапты. Ошентип мен ачык эле айтам. Кыргызстанда өзгөрткөн президент эмес, депутат эмес, министр эмес, ушул балдар. Мен депутатмын, бирок бул балдардын мээнети меникинен да көбүрөөк болот деп. Ошол балдар келип отурат атай. Болбосо булардын деле иштери бар. Аялдын жанында болуш керек. Кошкат кези. Ошентип белип жерим деген балдар бир уруксат берсеңиздер, бирден сүйлөп койсо, менен бул жакта төрөп чоңойгонмун. Анан кызматыңыздар да боло берет, Анда кайда баштайт? Өзү Эрлан баштасын деп атат, бирок аксакалы катары, ушулардын башында турган устаты катары, булар мындай бири-бирине устат да. Мен Тавылдан баштайын, анан Тавылды өзүм башкара берем. Мен уруксат болсо силерде отура албайм, Assalamu alaikum. Урматтуу келиштер тургундары, сиздер менен көрүшүп атканыбызга өтө кубанычтабыз. Мен бул жерге оператор катары кызматчы катары келип сөз сүйлөйм деп коюп болчу. Эрлан агай биздин бир адамдан бир теп долбоордун жетекчиси Эрлан Смайылов. Эрлан эле сөз сүйлөйт деп атып, сөз берген соң кыздар эки сөз айтып коелу. Кыргызстанда жакын айыл болсо, бир адамдан бир теп долбоору ачуучуда 300гө жакын айылга жетти. Анан бүгүн мына силердин айылда да ачып атат. Менимче бул силер ошол жанагы 300 бактылуу айылдардын бирисиңер. Кудай буйрса китепкана ачылган жерлерде аркасы менен көп жакшы иштер болуп жатат. Эң оолу Коштөбө дегенде акталган эң алыс айыл. Бул айылдар алыс койбу? Тоо менен аңдап келип атпайсызбы? Ошол сыңар менен нарын бересиңер тоолуу область.
ошо Нарындын Актала деген четки району бар, четки районунун четки айы бар. Жолдору да бир аз каталган экен, бирок Актала мындан да каталды. Ошол жерде башталган долбоор Кыргызстанда бүтүрө жайылды. Анан китеп менен башталган иш бара-бара айында арақ токтоду. Арақ сатылганда, арақ ичилгенде. Анын аркасы менен жаштар биригип ушундай спорт залдар өзү салышты. Бара-бара жанагы алтын сертификат алган окуучулар чыкты, республикалык олимпиадада жеңген окуучулар чыкты. Айтып Кудай буйрса, ушул долбоор менен Кыргызстанга окуп келген, ошол пут эми силердин айылга жетет. Ошол пут менен силерди тутап кетмекчибиз. Биз өтө бактылуу элбиз. Мен апаларыбызга тууралап айтып койгон, бирок карындашым деп айтылат. Бактылуу элбиз. Урматтуу милдет карындаштарым, бактылуу буунбуз. Себеби дегенде ушул күн үчүн биздин аталарыбыз өмүр бою мээнет кылышкан. Канчалардын каны кеткен, жаны кеткен. Мен өзүм Кытайда окуп калдым. Бала кезде кыялым бар эле, ушу Кытайга барсам, Кытайдын кыздар көрсөм деп ушу 6-синдерде болгон кезимде 6-7 класста кыялданат элем. Кытайга барып келсем деп. Ушинтип сүрөткө түшкөн. Силер мен ошол жерде айтам, силер да азыркы кыялданга Нуржит агай сыяктуу Япония барайын, Медер байке сыяктуу Сингапурда окуйын деп кыялдансаңар кыялданга жетесиңер. Мен да ошол бала кезде кыялым бар деп Кытайга барсам, Кытайдын кыргыздарды көрсөм деп. Кудай ошол кыялыма жеткизди. Университет бүткөндө ошо Үрүмчү шаарында Синьцзян техникалык университетинде 1 жыл окудум. Анан ар бирибиздин кыялыбыз ар кандай экен. Мен Кытайды кыялданат экен, кээ бирлер Ажылга барган кыялданат экен, кээ бирлер Америкага барганда, кээ бирлер айфон алганда, ар кимдин кыялы ар кандай экен. Ошол Кытайга барганда Кытайдын кыргыздар менен жүрүп, алардын бир кыялы экен. Биздики ар кандай кыялдар бар го. Азыр окуучулардан сурасак, мен жаңы телефон алсам, эртең мектеп бүткөндө мондай адам болсом кыялдар бар го. А бирок кыялдардын ичинен Кытайдын кыргыздардын эң биринчи кыялы мындай экен. Кыргызстанга өмүрүмдө бир жол келсем, арманым жок жашайт элем деп кыял. Карабулжан тоосуна бир жолу чыксам, арманым жок эле. Сулайман тоого чыксам, бир жолу арманым жок эле. Ысыкөлгө келип, көлдүн бетинде сүрө турган болсом, жашоого арманым жок эле деп жашайт экен. Ошол сыңары Кытайдын кыргыздар сыңары Памирде жүргөн кыргыздар бар. Тек Кытайдын ичинде ар жагында окуган кыргыздар бар. Өзбекстанда, Тажикстанда, андан асты Европада жүргөн кыргыздар бар да. Биз ошолордун кыялында арманында жашап жатабыз. Мен айтайын дегеним, урматтуу кардашымдар, ошолордун кыялында ошол каалаган заманда жашап жатып, биз мындай бактысыз болууга акылыбыз жок. Ушул мамлекетти өнүктүргө коюуга акылыбыз жок. Могу бир адамдан бир китеп деген долбоор, китепкана ачуу гана долбоор эмес, бул Кыргызстан өнүгүүнүн долбоору. Кудай буйрса, мындай китептер жетти. Бул китептерди Нуржит агай же Эрлан же Бердалы же мендер эмес, буну өзүңөр алып келдиңер, өзүңөр өчтүрдүңөр. Эми Кудай буйрса ошол канча мээнет кылып алсаңар ошол окушуңар керек. Ошого жараша башка бүгүн багына келе албай калгандар бар деп ойлойм. Ошолорго да жеткизип, ошолорду окутуш керек. Себеби мамлекеттин өнүгүүсү элинин билим деңгээлине китеп окуусуна жараша эле болот. Эмне үчүн Япония өнүккөн? Себеби япондор окуп атышат. Эмне үчүн Европа алдыга кетип атса, ошончо окуп атышат. Эмне үчүн Америка дүйнөнү өңгөрөтүп кармап атат? Себеби ошончолук илимге изилдеп окуп билим алып атышат. Биз эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Себеби окуй атат. Ошон үчүн кыска сөз айтам. Китептер келди, кең ачылды, пункттар ачылды. Ушундай бир тоонун арасында сонун китепкана ачылды, буюрса, ошол пункттарды силер жазышыңар керек. Ушул китепканадан чыккан ар бир бала Кыргызстанга пункттарда кызмат кылыш керек. Окуйбузбу барыбыз? Ошол. Барыңыздарга чоң рахмат. Кудай буйрса, келип таанышканыңызга кубанычтабыз. Алдыда да көп кишилер менен алдыда кызмат кылабыз деп ойлойбуз. Мен Нуржит Казбек агай менен 2015-жылдан бери таанышмын. Агайдын алдында кызмат кылып, батасын алып жүрөбүз. Мен өзүм көрдүм болот. Агайыбыз менен таанышкандан бери Карабулжага келип, агайдын Япон бийлигинин регистранын китеп турат. Шу Карабулжанын тоолорунда туруп алып, баягы Таштолот Фудзияма Айтматовдун чыгармасын окуп алып, мен япондордун тоосунда туруп алып, Таштолот тагын деп кыялданган азыр тоолорду көрүп, ушул тоолордо туруп алып Таштолотканы эстетип атам да. Кудай буйрса, Карабулжадан дагы агай сыяктуу көп инсандар чыга берсин. Ушул жерде дагы Таштолоттун
жашыл жиберге айынан босогосун баш багып келип жолугатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул Каракылжага биздин биринчи жолку же алгачкы сапарыбыз эмес, Каракылжага бир канча жол келгенбиз, бирок ушул айга Сарыбулакка биринчи жолу келип атабыз. Суктанып келгичекте ушундай кандай керемет айыл, мында агороттун башына эле бээ байлап коюп, кымыз ичкен керемет жайлоодогудай жаратылышы бар айыл экен. Биз ошого суктандык. Бүгүнкү келип калышыбыздын себеби бир-эки эле нерсе бар, ошону айтышыбыз керек. Нуржигит агай биз жөнүндө айтты, Кыргызстанды ойготту деп. Бирок мен антип айтпайт элем, бизди ойготкон, кыргыз жаштарын ойготкон Нуржигит агай болгон. Бул жакта окуучулар турасында бир сөздү эсиңерге түйүп алсаңар болот экен. Bir adamın bütün takdirini özgürtüğü mümkün emez değil. Bırak bütün takdirini özgürtüğü, oydu özgürtüğü mümkün eken. Ben 2017-18 yıllar olsa gerek, birinci yolu prezidentliğinin aldığındaki Başkar Akademiyasında debat degen turnir bolup, student kezinde barıp kalıp, ошол жерде çoğ жолугушуу болду. Soňunda men атын деле эстеп калбап турмун, бирок ушундай агаңыз сүйлөп койсун дегенде kalpak kiygen, gök kostüm, çık kıygan agay gelip, ошол жердеги жаштарга дем берип, ушундай сүйлөп, ага чейин таң калган мен. Ушундай да кыргызча илимди тилинде билимин дегиле агартып, мыкты бардыгына төккөлген бул кандай инсан болду экен деп ушунчалык куштар болуп, анан достор, ошо агайдын баардык колун эле кармасам деген кыям болгон. Бирок бүгүн агай менен учсак самолетто, түшсөк унаада, жүрсөк жолубуз бир, анткени агай бизди ойноткон. Ушул аркан биздин устат болсун деп тилек кылып койгон. Бирок ошол нерсе агайга жолубуз менен ушул нерселер, ушу бир адамга бир китеп долбоору, дагы интеллектуалдык инвестиция деген Кыргызстандагы ак жолтой деп айтсак болот, долбоорлордун башын ушу Нуржигит агай баштаган. Азыр бул Нуржигит агайдын артынан келген, чоң келген жигиттер ушулар болушу мүмкүн, бирок миңдеген жаштар бар. Анан биз агайыбыз менен сыймыктанабыз, сиздер дагы сыймыктаныңыздар. Анан бир келгендин себебин айталы, аны икая менен айтып берип атат достор. Мындай дейт. Силер айтып болдуңуздар. Деңиздин ичинде жүргөн топ балыктарга чоң балык келип айтат экен. Ой, деңиздин ичиндеги балыктар, тургула, ойгонгула, эсиңерге келгиле. Силерге даамдуу тамак келатат. Жебегиле, анын ичинде кайырмак бар деп айтат. Ошондо балык, сен эмне кайда билесиң, сен бизге акыл үйрөтүп калдың беле деп баягы балык турушат экен. Ошондо айтат дейт чоң балык. Ушул суудан чыксаңар, кайырмакты жеп алсаңар, жанагы даамдуу тамакты, суудан чыгасыңар. Суудан чыксаңар адам деген бар, этин өзү жейт, сөөгүн итине берет. Десе да ошондо балыктар, сен ошону көрүп келдиң беле? Ошо жердин үстүнө бардың беле? Кыйын болбочу деп баягы чоң балык тукпай коет экен. Ошо кезде дейт, даамдуу тамактар түшө баштады дейт деңиздин ичинде. Анан топ балыктар жабылып келип, баягы шып жегенде балыкты көтөрө баштады дейт. Ошондо бакалооруна жеткен кезде балык эсине келип, ошондон дем жетпей баштаган койгон дейт. Бирок артка кайткысы келди дейт. Дагы жакындатып келип тартса дейт, күйүп аткан май дейт, алууланган мод. Ар жакта жаланып, куйругун шыйпаңдаткан ити турат дейт. Бирок балык бары ошол балык. Артка барып кайтып, "Эй, тургула балыктар, даамдуу тамак келсе жебегиле. Биздин бул жерде рызкыбыз бар. Ушуга эле тоебуз, ушул эле буйрсун" деп айткысы келди дейт, бирок аябай кеч болуп калган дейт. Аябай кеч болуп калган дейт. Ошон үчүн достор, бүгүн биз дагы аламдашуулар, глобализация ар тармактан ар кандай идеялардын, ар кандай ойлордун, ар кандай түшүнүктөрдүн кагылышы болуп жатканда, биз дагы ошол ойготушубуз керек. Бүгүн агайдын алып келгени, бүгүнкү жасап аткан иши ошол. Силер ушул жердеги китепти окуйду, ушул жердеги тарыхты окуйду, тилибизди окуйду, дилибизди окуйду деп алып келген китептер ушул. Ушул жердеги уюштуруучулар Насипбек, Сырга, Алишер, Төлөгөн, дагы ушул жерде демөөрчү болгон аталар, чоң аталар отурат. Бул силерге эч бир фонд каржылап же эл аралык жардам келген жок. Бул ушул жердеги агаларга, ушул жердеги студент агаларга алып келип,
O inim tur, bugün kitap oku, bugün oygon, erkenki gelecek, Sarıbulak'ın geleceği sen olsun, Karagöz'ün geleceği sen olsun, Atene'nin geleceği sen olsun, Kırgız'ın azamаты sen olsun деп тұрып, алып келгендегі iş жиынтығы. Ey dostlar, sizlerге bir аманат бар. Sizler дағы, егерде Нұржигит ағайдан ашам десеңер, Нұржигит ағайдан дағы дейін болам десеңер, анда кітап оқуға. Егерде сөз байлығын кеден болсын десеңер, кітап оқуға. Жақшанан болам десеңер, кітап оқуға. Кесіпті туратанай десеңер, кітап оқуға. Ортыдан алтын сертификат алам десеңер, дағы кітап оқуға достар. Ошол кітап оқуыны, Нұржигит ағайдың бір сөз бар. Елімізде кітап елі оқытып алсақ, көп нәрседен артылған болады дектер. Бүгін Қырғызстан аталар, ағалар, апалар суының жоқтығынан, жердің жоқтығынан, суының жоқтығынан, көлдің жоқтығынан, дарияның жоқтығынан, жаратылыштың жоқтығынан, жолдың жоқтығынан өніп жатқан жоқ. Біздің біліміміздің жетіспей жатқанынан бәлкім өніп жатқанымыз. Бәлкім біздің ан сезіміміздің биік деңгейге шыға алмай жатқанынан өніп жатышымыз мүмкін. Бізде толық мүмкіншілік бар. Бақыттылық болып, күліп жайнап, бірін-бірімізге қайырымды болып жашағанға толық мүмкіншілігіміз бар. Шу Қырғызстанды қыдырып жүрөбүз. Дерлік барлық жерін көрдік деп айтсам жаңылышпаймын. Бирок ушунчалык бир эл, бир Кыргызстан экенибизге ушунчалык сыймыктанам. Себеп дегенде ушул жерде отурган жигит менен тетиги түптө төрөлгөн жигит экөө окшош. Экөөнүн тили окшош. Тетиги Баткендин маркумунда төрөлгөн бала менен ат башынын казыбегинде төрөлгөн бала окшош, керетеси окшош, карагаш, карагөз. Анан тили окшош, тили окшош. Демек биз Кыргыз деген улутпуз, Кыргызстан деген элди мекен байыркап жашайбыз. Демек биз бир тууган элбиз. Болгону бизди үч эле нерсе артка тартат экен. Бул караңгылык, жаргылык, анан бөлүнүү. Бул караңгылыкты илим менен жеңебиз, жаргылыкты эмгек менен, анан бөлүнүүнү ынтымак менен. Ошон үчүн элибизде ынтымак болсун, дайыма өлкөбүзгө, мекенибизге кайрымдуу бололу. Урматтуу кичинекей инилер, достор, эгерде ушул жерде турган Медер байкедей, Бердалагайдай, Табылдагайдай болот десеңер, дагы китеп окуңар. Сураңызчы. Силер да ошол жогоруда айткандай тети тоонун башына чыгып алып даярданыңар. Эгер ушул Сарбулакта даярдана албасаңар, Бишкектен эч даярдана албайсыңар. Ошого барып даярдана албайсыңар. Ошон үчүн силердин кыялыңар Кыргызстанды окусам, Москвага барсам, Ломоносовго барайын, Японияга барсам, Осакага барайын, Кембриджге барып окуп келейин, мекен менен жакшылык алып келейин деген ниеттер кыялданат. Биздин келген сапарыбыз айта турган сөзүбүз ошол. Эми жарышкан керек, калып калбагыла, дайыр тапшырма калып калбагыла. Биздин тилегибиз ошол. Медер байкенин ноокаттан болот өзү. Сингапур деген мамлекетти укканыңызбы достор? Сингапур деген мамлекет ушу ашып кетсе, Каракулча районунун территориясына айда болгон мамлекет. Андан да кичине. Бирок дүйнөдө ВВПсы өнүгүү боюнча 3-орунда турат да. Эң бай өлкө. Бирок бир дагы кен байлыгы жок. Элестетсиңер? Бир кен байлыгы жок. Бизде бүт агротту барып ышкын үстөйбүз го, жайлоодо түшүп. Мисалы турабы, тиги жерге барып бейибизди саап ичебиз. Биздин байлыгыбыз олтура жок эле дегенде. Бирок Медер байке барган өлкөдө калпайтырбай болуш керек. Бир дагы кен байлыгы чыкпаган өлкө дүйнөдөгү эң акыл байлыгы, билим байлыгын пайдаланганлыгы үчүн эң акыл өлкөдө жашайт. Ошол жакта барып окуп, билим алып келген азыр чоң IT эл аралык компания иштетип атат. Сыймыкталсак болот. Бул дүйнөлүк буюрса дүйнөлүк IT компанияга айлансын. Медер байке эки ооз калат. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, ата-энелер, агалар, эжекелер. Азыр бул жерде байкелер айтты, агай айтты, Сингапурдачы. Мен сиздерге ошол Сингапурга кайтып барып калган, ошол боюнча кыскача айтып берем. Мен азыр могул жерде окуучуларды көрүп 15-16 17 жыл болуп өзүмдү көрүп атам. Мен алыс кетпей эле ноокаттагы биздин Насибетдин Исанов деген атабыз өткөн. Ошонун комуш айылында чоңойгон. Анан
Анан Сингапурга окуду, Турцияга окуду десе ойлошунат мүмкүн бар. Шаарда жакшы мектепте окуса керек депчи. Мен дагы силерге окшоп мондай мал кайтарат деп түштөн кийин окуйт элем. Түшкө чейин мал кайтарат дейт. Анан малды байлап коюп мектепке барасың. Түштөн кийин эртең менен окуган эжелерим бар болчу, меңгерген алар келет. Анан алар айдап кетишет да. Анан мал бир ишибиз. Анан biz kartoşka ekişiyoruz. Bir 2-3 hektarda kartoşkamız var. Kartoşkanı çavasın, gömösün, su koyuyorsun, dolduran işte. Anan cügörüsü var, buğdayı var. Okudan gelgenden keyin malды tazalamay, çöp vermey, bayırda jemi salmay, kıskası dolduran iş. Anan oşo ayda da ösüp çıkıyor. Anan bir gün atam Kalancaga baratıptı da. Anan koşuldu. Men daha Kalancaga barıp, жана Kalancaga köçöttөр бар, bilesizler. Alma, şaptalı, almacı. Anam men daha koşulup şaptalı köçöt algan barayın desem, atam жана лицейге экзаменин бармасын ben ne oldu dep kaldı. Anam bugün saat 2-3 saatten keyin bolot desem, anda köçöt algan barmay desem, ошол экзаменini тапшырды деп. Анан көчөткө бараткан бала экзаменге случайно барып, экзаменден дагы кокустудан өтүп кетип, лицейде окуп калдым да. Анан лицейге барсак, чоң класста, лицей каякта десеңиздер, могу Кызыл Кая, Баткен. Анан чоң класстар баягындай башка мамлекетке олимпиада башташат. Биз 7-классыбызда бир байкебиз Испания барган, bir байкебиz Египет барган. Бирөөсү информатикадан, бирөөсү информатика, бирөөсү математикадан. Анан кийин бизде бир максат пайда болду да. Демек ушинтип барсак болот экен. Бирок биздин максатыбыз Испания, Германия эмес. Менин максатым Бишкекти көрүү болчу да. Бишкекти барсам, Бишкекти көрсөм, Бишкекти биздин борбор калабыз өнүгүп кетти болуш керек деген сыяктуу. Ошентип ойлоп Бишкекке бардым деген сыяктуу болчу. Анан 7-8 класстарда мен өзүмө кошумча физика сабагын тандадым. Физика сабагын биз saat ertemeyin saat 8'de sabah başlattığım olsa biz saat 5'te durup 3 saat fizik okuduk. Ana sabah okuduklarında 4'te oturan olsa saat geçti 4'ten 10'a çeyin daha fizik okuyoruz. O şekilde dayanlandık. Mugadimimiz daha burada güçlüyüz. Batkendeyiz. Anan dayanlandık 9. klasta benim birinci yolu 10. klasların altından fizikadan alimlerden çıktım. Batken Oblası'na birinci oldum. Anan Respublika'da 3. oldum. Bişkek'e geldim ben. Bişkek'e engsep жүрген bala Bişkek'e geldi. Anan mesle alan balların arasından atbor boldular. Ben Bişkek'te engsep жүрген bala 9. klasında ben Tayvan memleketi Taipei şahrına vardım. Anan bu yerden aytayın degen maksatım bir maksat koydular. Bu içine çoğun maksat olsun, ayak olsun. Anan ikincisi ошол максаттарга жараша аракет кылгыла, дисциплина болсун, күнүлүк аз-аздан болсо дагы күнүлүк аракет болсун, силер максаттарга кандай жеткилет. Мен ошол ишенем. Ошол эле силерде мал багып жүргөн бала мен 17 бүткүчейин 15 мамлекетке бардым. Кыргызстандын атынан Кыргызстанда 2 жолу 3 жолу bir жолу 11 классында республикада 1 жолу физикадан. Анан дүйнөлүк олимпиададан 1 бронз, 1 4 орун алдым. Айтайын деген сіздердің дагы қолыңардан келет, болгондо дисциплинамен аракет кылыш керек. Анан 11-ди бүттүм, Турцияга окууга бардым. Турцияда окудуп, бул жашоомдогу экинчи сабагымда, экинчи өзүмдүн сабак алгам. Анан Турцияда окуп жүрүп, Сингапурга обмен студента менен Сингапурда окудум. Турцияда окуп жүргөндө биздин жанакындай образовательный секторда bir проект жасаганбыз Турциядачы. Мектептерден электрондук журнал Турциядагы частный мектептер үчүн жасаганбыз. Анан ошол түрктөр менен сүйлөшүп, ошол проекттерди Кыргызстанга алып келели, Кыргызстанда иштетели деп сүйлөштүк. Түрктөр макул деди, алып келип Кыргызстанга киргиздели. Анан менин жаман оюмда Сингапурда окуп келдим, Турцияда окудум. Анан Турциянын образовательный секторундагы эң сонун мыкты проектин алып келдим.
азыр Кыргызстанга барсам, мени министр тосуп алат дагы, медер молодецсиң сен, азаматсың сен. Сингапурда окуп, Турцияда окуп, ошол жактарда калып кетпей, сен өзүң менен кошо бир проект алып келип атасың. Молодец, сен бүт Кыргызстандагы мектептерге киргиз деп айтат деп күтүп келгем да менчи. Анан келип министрге жолугуш үчүн 2 ай күттүм да. 2 ай анан ошондо дагы барсам замы бирөө келип кыскасы эч нерсе чачпай турган болчу. Анан ошондо жашоомдогу эң чоң экинчи сабагын алгам да. Бул эмне десе, эч кимден эч нерсе күтпө. Мен ошол маалда министр мага жардам берсе, анан министр бүт мектептерге киргизгиле десе, анан мен баягы даяр проектин алып келип киргизип коем, болду деп ойлогом да. Ошондой бирөөдөн күтүү деген нерсе баарыбызда бар. Мисалы силердин мектеп жашоосун ала турган болсок, мен китебим жок да, же шаардагы мектептерде условиям жок да, менин компьютердин сону жакшы жакпайт да, мен ата-энем дагы мени курска жаздырып койгондо мен жакшы окумам элем. Анан мен ата-энем дагы жумуштардан кичине бошотуп койсо мен дагы көрүүгө аракет кылат элем деген сыяктуу. Любой жашоодо этапта шыктоодо болот да. Ошону күтпөй, бирөөнүн бир нерсени күтпөй өзүңөр аракет кылсаңар, ушул нерсени канчалык эрте түшүнсөңөр ошончо түшүнүп, андан бери азыр эч кимден эч нерсе күтпөй, колумдан келишинче өзүм аракет кылам. Башка эч кимден күтпөйм да. Күтпөйм дегенде жаратканга, Кудайга, Алла Таалага сыйынабыз, дуа кылабыз, ал башка нерсе жок. Адамзатына тажрыйба салаттар менен бөлүшкөн аракет кылдым. Силерден аракет кылгыла буюрса, берекелүү Кудай өзүңүз. Çok rahmat. Meyvanlar, konuklar, ata-eneler. Dagы жигитти тааныштырып коелу, каны асты сыйнабас деген сөз бар эмеспи? Каны алгандай, аны сөзүн утпай, сөзүн утпагандай, андан пайда албайбыз да достор. Мына ошон үчүн ушул жерде ага-ага үмүт алсаңар болот. Бердал ушул киндик каны Карагулжада тамган, ушу Карагулжанын уулу Бердал жөнүндө айтсак, өзү жаш болсо дагы дүйнөнүн 10 мамлекетин кыдырып Кыргызстанга билим тартып берген, билим байлык тартып берген жигит десек болот. Ары жагы чыгыш десек Малайзияда, бул жагы Түркияда билим алып келген жигит. Ушундай эле айында чоңойгон. Койго айтардым эле? Койго айтардыңыз эле? Бул майла мына жигиттер көрдүңөр. Анан ушундай ага-ага отурлар. Бердал азыр жогорку кеңеште иштейт. Мына бүгүнкү ишти баштап ушул жака алып келип, бизди алып келип аткан жигиттердин бири Бердал. Бердал Токтосун уулу. Ladies and gentlemen, уважаемые дамы и господа, değerli hanımefendiler, beyefendiler, I am very glad you are here. Ушул жерде болуп турганыңыздарга абдан кубанычтамын. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу достор, урматтуу ата-энелер, урматтуу аталар, апалар, мен сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм, анткени менден жашыңыздар улуу болгонуңуздар үчүн мен сиздерге карата бир нерсе айтуудан адебим жол бербейт. Андан сырткары биздин устатыбыз, биздин жол башчыбыз, биздин жетекчибиз Нуржет Кадырбекович ушул жерде турат. Ал дагы өзүнчө бир сүр бизге. Андыктан мен жаштарга кайрылсам, тура көрөсүздөр, уруксат бересиздер. 2019 жылы Түркияда окуумду бүтүрүп, ушул Медер мырза сыяктуу эле мен Кыргызстанга келип, Кыргызстанга кызмат кылып, өлкөмдүн эртеңи үчүн болгон күчүмдү, алган билимимди, тажрыйбамды колдоном деп келгенден кийин Надырбек Алымбеков деген Кыргыздын кыран, аябай мыкты инсан менен таанышып калдым. Надырбек Алымбеков деген киши Куранды кыргызча которуп, ыр тилинде которуп, анан которгондо дагы жөнөкөй эле нерсе болгон эмес. Ал
киши которуп баштаганда Куран жөнөтөк китеп эмесе билесиз. Которуп баштаганда көз айнектен баштап, которуп бүткөндөн кийин көз айнеги жок китеп окуп калган киши. Ушундай киши. Ал киши Чыңгыз Айтматовдун жетекчиси болгон киши. Ошол киши айтат. Күндөрдүн биринде дейт. Чыңгыз Айтматов менен биргеликте отурабыз дейт. Чыңгыз Айтматовго бирөө телефон чалып калды. Достор, Айтматовго телефон чалганда Айтматов атабыз 75-80 жаштарына жакындап калган дейт. Ордунан туруп барып, телефонду алып, телефонго жооп берди. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин Надырбек ата айтат, чикем. Чыңгыз Айтматовду чикем деп эркелетип кайман ат менен айтат чикем. Караганда ордуңуздан туруп барабыздан бир аз күтсөңүз дегеңиз телефонду алып келип бербек дейт. Айтматов атабыздын ушул сөзү абдан катуу тиген мага. Мени инсан деп чалганса, мен кантип ордумдан туруп барбай коем. Достор, биз силерге инсан деп келип атабыз. Андыктан бир канча вакытыңыздар бизге берип коюңуздар, жарайбы? Түшүнүштүкпү? 10 кабаттуу үйдесиздер. 10 кабаттуу үй. 10 кабаттуу үйгө тепкич менен чыга турган болсо, убактыбыз, энергия күчүбүз кетип турабы? Чыкканда чарчайбыз, башка нерсе кылганга күчүбүз калбай калып турабы? А бирок лифт менен чыга турган болсо, бат чарчабастан аяга ыңгай чыгып турабы? Достор, ушул жерде азыр айтылган сөздөр сиздер үчүн ушундай. Эмнеге? Бул инсандар 10 жылдап топтогон билимин, илимин, тажрыйбасын сиздерге келтирип 10 жылдан берип коет. Силер үчүн чоң жетишкен экенби? Андыктан колдон чыгарбай жарайбы? Ушундай нерсени айтайын сиздерге, достор. Мен кыялданам. Эмне деп кыялданам айтайынбы? Айтайынбы? Мен келечекте мыктуу экономист болом. Экономикалык билимимди ушундай терең чебер үйрөнөм. Бир күн келип Кыргызстан оор экономикалык кырдаалга келгенде мен билимим менен өркөнүп Кыргызстан куткарып кетем деп коем. Ал эми эң кызык жери ушул кылган мээнетим эмгегим үчүн Нарын дарыясын, Бердал дарыясын өзгөртүп берип жаткызайын деп коем. Достор, дагы бир кыялдардын бири жашоо сүргүндөрүнө эптөө ким көргөн? Көргөндөр барбы? Жана Истанбулда деңиздин боюнда сонун. Мен кыялдандым, ушул жерде барып кылсам депчи. Ана мен дагы эртең менен үйдөн чыгып, сабакка баратканда маршрутка менен эмес, кайыкка чыгып, деңиз аркылуу өтүп барып, анан кийин университетте сабагымды окусам деп коем. Кудай таала мага насип кылды. 2014-жылы Нуржигит агай Манас университетине келип, бизге семинар өттү. Ошондо агайдын бир сөзү эсимде, кыялдангыла. Анткени кыялыңар бир күн ишке ашат деп айткан. Мен кыялдандым, Кудайым ошону насип кылды кийин. Андан кийин Нуржигит Кадырбековичтин дагы бир сөзү бар, айтынча. Чет өлкөгө чыгып кетип атканда ушундай бир сөз кылмак айтат. Чет өлкөгө жалгыз гана денең чыгып келбесин деген. Мен ойлогом, бул сөздүн алдында эмнелер бар депчи. Чет өлкөгө денең чыгып эле келбесин деген экен да. Ал жакка бардым, экономикасын, билимин, инфраструктурасын баардыгын үйрөнүп кел деген сөз айткан. Бул жакта дагы бир адам келип отурат. Өзү Алайкунун биоташна болот. Экономика илимдеринин кандидаты. Burada бизнес менеджмент факультетинин деканы болгон. Балдарды таптап тарбиялап дүнүйөнү кыдырып чыккан Ерлан Камалов деген.
саламатсыздарбы, урматтуу биз Калинден бөлүп калганбыз, Калиндик туугандар. Мен бүгүн аябай көрүп атканымыздарга мына аксакалдар менен, эжекелер менен, агайлар менен, келечек менен көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Анан баягы өзгөрүүнү адамдар азыр өзүнөн баштап алса, эч качан биз бирөөдөн бир нерсени күтпөшүбүз керек. Ошон үчүн мен сиздерге кичине интерактив кылайын, мындай. Силердин өзгөрүшүңөргө баардыгыңыздар эле суроо, өзгөрүшүңүздөргө эмне тоскоол болуп атат? Ana, тартып айтып өтсөчү, эмне тоскоолдук болуп атат, мисалы? Эмне тоскоолдук болуп атат? Жалпоо максатыбызды так эместиги. Анан ар түрдүү жооптор болот, мен аны билип атам. Бирок мен өзүмдүн байкаган нерселерди ушу жалпы эле кыргыз коомунда бир синдромдор бар. Биздин өзгөрүшүбүзгө, өнүгүшүбүзгө тоскоол болуп аткан нерселер жөнүндө айтып берем деп ойлоп ниет кылып атам. Мисалы, биринчи нерсе, урматтуу жаштар, бизде синдром эмтеп-септеп деген синдром бар. Биз урматтуу ата-энелер отурасыздар, эч качан балдарыбызга эптеп-септеп деген сөздү үйрөтпөйбүз. Биз себеби ушул нерсе менен жаштан баштап тарбиялайт экенбиз. Эптеп-септеп төрөлөт экенбиз, эптеп-септеп бала бакчага барат экенбиз, эптеп-септеп мектепке кирет экенбиз, мектепти бүтөт экенбиз, эптеп-септеп университетке окуп, эптеп-септеп турмушка чыгып, эптеп-септеп жашай берет экенбиз. Ошондуктан балдарга жакшы бүтөм, жакшы нерселерге жетишем, чоң ийгиликтерди жетишем, чоң бийиктиктерди багындырам деген нерсени кулагына куюп, ошол нерсе менен тарбияласак, мен ойлойм баардык жакшы нерселер болот. Экинчиси, узун жоогазын синдрому деп коет. Бул деген бизде жоогазындар аябай тегиз өсөөрүн билесиздер. Тюльпандар. Ошол тюльпандын арасында кээ бирде карап кетип атсаң, ошол тегиз тюльпандын арасынан сороюп бирөөсү чыгып алат. Узун болуп, башкалардан өзгөчө болуп бирөөсү чыгып алат. Анан кийин адамдарда да ошондой экенбиз. Узун тюльпан синдрому. Биз алдыга көздөй сороюп өсүп кетип аткан адамды жакшы көрө бербейт экенбиз. Эл катары деле жүрө берчи, эмне үчүн кыйын болуп кетип атасың деп айтат экенбиз. Аны укпаса, секин багбанды чакырып келип тегиздеп коет экенбиз элге. Эл менен бирдей жүр деп. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул нерселерди, анан үчүнчү нерсе, мен дагы байкаган нерсем, бизде эмне бар? Бирөөгө окшошконду жакшы көрөбүз, бирөөдөн бир нерсени өчүрүп алганды жакшы көрөбүз. Биз ар кимибиз кол манжабыбыздын тагы менен көзүбүздүн микроклетчаткабыз кандай бири-бирине окшошпогон болсо, жараткан бизди ар бирибизди уникалдуу болуп жараткан. Ошондуктан эч качан бирөөнү турайым, ошондой болом деген нерседен алысыраак болуп, өзүбүздүн уникалдуулугубуз менен ийгиликке жеткенге аракет кылышыбыз керек. Мен мына Нуржигит Кадырбек, бул менин досум болот. Биз чогуу ушул жерде Каракылжадан аяктап, Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин Нуржигит бүтө турган болсо, мен Ош технологиялык университетин экономика факультетин бүтүп, мына чогуу үзөңгүрөш болуп келе жатабыз. Ушу мен жаш балдардын ушу бир адамдан бир китеп деген долбооруна мен мындай баа берет элем. 2003 жылы Американын Мичиган деген университетинде болгондо бир нерсеге таң калдым эле. Ошондо американецтер өзлөрүнүн китепканасына алып кирип, бизде интернет деген аябай өнүктү азыр. Биздин китепканаларга студенттер кирбей койду деп, китепканасына алып киргенде китептер турат, окуган киши жок. Залдар музейге окшоп, окуу залдары музейге окшоп турганын көрүп, аябай таң калдым. Америкада. Ошондо америкалык профессорлор айткан, биз ушуну кантип жаштарды китеп окуганга үйрөтөбүз.
Ушул чоң проблема боло баштады. Бардыгы компьютерде планшет деген жок эле, телефондан окуй баштады. Китепканага эч ким кирбей койду деген сөздү айтты. Ошон үчүн мен сиздерге айтат элем, суранат элем, чоң ыраазычылык билгизишибиз керек. Себеби ушул жигиттер америкалыктар чече албай аткан проблеманы чечип атышат. Туурабы? Өзү мындай жакшы каалоолор айтылганда, тамадалар айтмак сөзсүз кол чабышат. Башкага сабак кичине болсо дагы силерден улуу агайындар катары айтып коем. Урматтуу баардыгыбыз үчүн эле чоң нерсе. Мисалы, азыр кичине бир арифметикалык бир нерсе кылалы. Бул метод келечекте силерге чоң жардам берет деп ойлойм. Bir жылда канча күн бар? 365 күн бар. Ошол 365 күндүн 96 күнү суббота менен воскресенье. 365'ten 96'ını alganda kança olur? Al, oşol sandan 96'ını 69 gün koysa olur, tetir gün. 69 gün sizlerden janagı tuğulgan gün bayramlarına ar türlü. Oşol bayramlarda kemitkende bir yılda taza 200 gün kalan. 200 günde bir yanı ne söylüyorum? Günde bir yanı sözü. Ukladagı oşol emne degen söz ekendigin yazıp alsanızlar, sizler ayabay akıllı maksatlı adam olursunuz. Bunu köptөгөн stüdentler azır kollanıp çoğu büyüklerge жетишip атат. Oşon üçün ertengden başlap gündölük satıp alılar, har bir günge birden söz, birden canı söz. Canı sözden jattap otursanızlar, bir termin, bir gün, bir termin degen metoddu sizlerge sunuş var. Oşon üçün günde жазып otursanızlar, Nurjigit agaylarday aябай çoğun emgekleri jaratasыңар. Birden canı sözdü koşup oturunuzlar. Oşonduktan men dagы bir жолу кайталап элем, америкалыктар чече албай аткан проблеманы чечкен жаштарды дайыма колдоп, çoğun ийгиликтерге дайыма дем берип жүрөлү. Дагы bir жолу бүгүнкү ачылыш менен бардыгыңызды куттуктап кетем. Урматтуу туугандар, мен өзү мынандай чоң сүрөдө келишим эле. Аш Кудайынан барганда азыраак барып калдык, азыр отуруш кыйын. Менин келгеним биринчи эле себеби ошо жаңы долбоор ачылыптыр. Ошого Gülcigit жетектейт экен дегенден келди. Gülcigиттин атасы менен чогуу баягы пленумдарда бүйөрдө кошо жүргөн адамбыз. Ага киши менен атасы да ошо чыккан экен, бир сүрдүү, бир кырдуу адам эле. Анан эми сен баргандан бери депутат болуп баргандан бери адамда деле баягы иман нурунда өзүнүн нелерин сүйлөп неме көп көрөм мен жанагы телефонда. Караган ошо элбек болгондо телефон. Bir tarafı öte ziyan eker, gözünü yapıyor. Çoğun rahmatı da, men tanıman kişinin balası sende olup, şu yedin gün anqılap, yedin munzarın aytıp, şunun жақсыra kapılıp atkanına şunçalık men razımın. Sen söylөгөндө мен өзүм söylөгөндө болом, sen aytты. Kudursa men kıçısından yerine kiygende yolakta kıskası. Emi sen senin suranış oşo dağı men az kiyinçerek aytam. Ayta turgan sözleri var da oşo jogorku kengешinde ayta turgan. Emi mınavu kitep boyunca aytayım. Kitepte abdan jakşı uyuşturupsуңар. Geçe mınavu bolsa köy süйлөшсөк, арганга чейин болсоңор чоңай койбой тутат. Bozu menen söylesem şöyle kitap boyunca bir karao oldu. Oşol karaoda şu bizdin mekteptin okuyucusu Bayıştın kızı birincilikte aldı. Ben şunçalık razı oldum. Şunçalık suyundum. Ben
Kıskası görmeyi bilmeydi ekенмин, men ошончо разы болдum ата-энесине сонусага айрыкча. Себеби şu kitap adamды aktı karаны, жакшыны жаманды, кыскасы boyunca turmuşunda bardык nersege fayda berет турган бул kitap. Bunu meni buna özgür bilesinger, men karakterimdi bilesinger, men çekip böyle söylebeyim, jamandık aytpayım, jamandık kılbayım içimge. Oşon bardıq men kitaptan algam. Sebebi men ata-enem erте ölüp kaldım, maga hiç kim sen bunday ol, sen anday ol dep maga hiç kim yol görsetken emes. Men yoldaşı kitaptan aldım. Büt mına Mukay Elebаевдин kitapların, Alatoğdan Altoğ degendi, Aygan En degen Altoğanбаевдин kitapların aybay okugam. Adan keyin mına soğuş kitap, soğuştun büt nemelerin, generalların kitapları. Kандай gana ke turmuşta yaşap, kандай gana nemede ötkönlerin bardığı жазылып тышкандар. Жуков, Штаменко, Василевский, Рокоссовский, Антонов, Штаменко, Конев. Койчу бар жоғы. Büt ошо генералдардын бардығынын мемуарларын бир эмес көп жолу окуп чыктым. Ошондо эле Калашниковдун, Исай Калашниковдун жана Каар заман. Муну окусаңыз будан жакшыраак айтты. Бардык адамдын жакшы сапаты куд ошо жерден аласың. Балдар, ошо китептен аласың. Мен бир нерсеге көп капа болуп жүрдүм эле. Оказывается, арабызда бар экен, окугам болду. Азыр бир телефон. Эми телефондо эле майли билгиле, андere билгиле, артта калбагыла. Мен ушундай эле кишимин. Бирок китепти көбүрөөк окушуңарды мен сиздерден суранып келем. Мына китеп окуган кишилерди көрдүңөрбү азыр? Астыңарда айтып бердим. Ушуларга кичинекей айыл болсун дагы бул жигит өзү баш болуп келип экен. Ушу балдарды ала келип, ушуларга өздөрүнүн башынан өткөзгөндөрүн айтып бергизип, аткандарга, баардыгыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем, ушуну айтып. Emese, ne deyse, bakın, Ава чоң рахмат. Карагылат Ташбулатадан атадай адамдардан көптү сүйлөнөбүз. Эми азыр мен келип атпайбы? Тиги жерден бир дара калып алып, анан бирдекени көрүп калдым. Замбил турат. Бу дүйнөдө канча машина минебиз, эң аягында бир машина отурат экенбиз, да көргө барат экенбиз, бара чыкпайт экенбиз. Ошол эң акылдуу машинабызды көрдүк. Kança kiyimlerini giyip жүрөбүз, bir вакытта күлөш болду эле, чач болду эле. Бирок бир эле кийим модадан калбайт экен, анын аты кемпин экен. Бир күнү жердин алдына түшөбүз, түшкөндөн кайра чыкпайбыз. Өмүр батыл өткөрө турган нерсе экен. Өзүбүздүн убактыбыз бар, бирок башка бирөөнүн жашоосу менен жашап атабыз. Соолукту тапкан башка, сактаган башка. Канча адамдар соолун Атамбаевди көрүп койду, Текебаевди көрүп койду, Мадыбаевди көрүп койду. Бирөөнү жамандасаң соолун ошо көрөт экенсиң. Ошо канча мынча соо ашчы болсо мага деле берип турду. Айтайын дегенимчи, өмүр батыл өткөдө деген. Адамдын басы амал менен дейт, амалдын басы ыкылас менен дейт. Карап көрүңүздөр, адам өтүп кеткенден кийин анын амалын айтат экенбиз. Рыспатыкадыр өтүп кетти, бирок ондор жашап атат. Азыркатылар өтүп кетти, кылган иштери жашап атат. Жашаган башка, жасаган башка. Ушу жасап өтө берели, эл журтубуз өзү баасын берип алат. Мен кызматыңыздарды кылып берейин, бирок бир деген айтып коеюн. Кайчы канчалык чоң болсо деле даражасы төмөн, апалар иштетип туруп, паластын түбүнө кийиздин түбүнө коет. Ийне ички болсо да даражасы жогору, анткени апалар иштетип туруп, төбөсүнө төөнүп алат. Эмнеге кайчы чоң болуп даражасы төмөн, ийне ичке болуп, даражасы бийиктесе, кайчы бөлөт экен, ийне бириктирет экен. Кайчы бөлөт экен, ийне бириктирет экен. Тилибизден элди бириктирген сөз чыксын. Таанышкандарды табыштыралы, урушкандарды жараштыралы, Кудайым колдосун, коркосун, жолдосун. Мына балдардын баардыгын башка тилдерде сүйлөтөйүн дедим эле, балдар. Бүт айырмашып койгон балдар. Ошон үчүн окугула, өскүлө. Илим билим жагынан карагылчы, ачыгын айтайын, аркада кал. Эң артында бараткан баткен экен, экинчи нарын экен, үчүнчү жалмага түшөтүп келип, ош аркада, оштон да карагылчы, ачыгын аркада болот. Ошон үчүн башында айттым эле, Кыргызстанды, Карагылчаны жашты Карагылча кылабыз, бир, билимди Карагылча кылабыз, эки. Ылайталар киребиздеги бакытты көрдүңүздөрбү? Bir adamdan bir göçekte boşandı başladı. Okuy vereli, öse vereli, ana bu okşaman meselelerde özünüzce oturana çeçenici, bu caktadır. Başka caktan da mallar geldi. Hırslı Abdülkadir Dayıbay Sineğan'ın adamları geldi.
таркап кетпесин. Өзүнүн элдин мусташтары депчи. Ошон үчүн Кудайым молдосун, коргосун, жолдосун. Аба, мен сизди уктум, Кудай калса катталдым, тияктан билип көрөйүн, аракет кылып көрөлү. Анда эмес азыр бир балдар бар экен, окуп коелу. Биринчи текстти толук окусам, анан калган фамилияларын мен ошону кол менен тапшырып коем. İbrahim Rozali'nin adına Rasul Marakça bir adamdan birlikte dolguları oluşturуда özünün çıkarmacılığı менен kitap oku, жаркын келечекке умтулуу деген максатта жигердин салып кошкондугу үчүн Бектурсун уулу Алишерге ыраазычылык билдирем.
çok işte çok güzel. Hazır Karabulca rayonundagi boshqa dariger shu qo'lofchilarga o'zi Yeni tapılmasın çok var. Akçalay sıyırlarında kravatlar жасап келген сағат рахмат. Çok rahmat sağ Rusya'da жүрдüm. Ошондо да кеч болуп калды деп кайра келип медицина окуп жатам. 2003'ten beri okuyup жүрүп, былтыр 2021 жылы окууну бүттүм. Медицина илимдеринин кандидаты болдум. 20 жактардын президенттин алдындагы управление, академик управление президенттин магистратураны бүттүм, ординатура, аспиратура баарын окуп келдим.
окуган адам эч качан жерде калбайт. Окууну бүтөрүп эле сразу эле аспирантуранын кандидатский жактары менен эле сразу эле Ошко биринчи зам болуп жөнөттү. Ош шаары боюнча. Ал жактан кийин министр өзү айтты. Карабулча элине бар, жериңе бар иштеди. Мен бул жерде айтар себебим окуган адам эч качан жолдо калбайт. Жигит Кадырбекович өзү аябай жакшы демилгени колдоп атат. Окуңуздар жана окуңуздар демекчи мен. Сиздерге чоң рахмат. Bir batırmamız değil, var. Ошоға китеп топтогон, китепкана кылган, менин катар бар. Алла Таала ошого биринчи ушул долбоорду баштаган бир жигит, мына алыстан атарытып кыйналып келген жигиттерге мына жерде отурган биздин өзүбүздүн балдарыбыздын долбоорду уюштурган. Баардыгыңыздардын Алла Таала окуңуздарга, рызкыңыздарга Алла Таала барака берсин. Ден соолугуңузда берсин. Үйлөрү болгондордун үй бүлөсүндө ынтымакчылык болсун, бала чакалы болуп өнү берсин, акар чакар болуп өнү берсин. Үйдөн электерге Алла Таала жакшынакай өзүнүн жээнине ылайыктуу жакшынакай жар берсин, өнү берсин, акар чакар болсун. Калган мына жаштарыбыздагы ошол жогорку муунду көрүп, кандай уюштурган болсо, кандай мээнет кылган болсо, мээнетин көрүп, мээнетин сыйлап, ызаттап, ошол китептерден окуп, билим алып, өнү өсүп, акар чакар болуп, жакшы бир элге, журтка кызмат кылган улуу инсандардан болуңар. Амин. Так, саламатсыздарбы? Биринчиден ушу долбоор боюнча айтып кетсек, бул долбоор ушу азыр айтып өтүп жыйындарда, чогулуштарда айтып өттү. Ошо нарын жергесине башталып, ошол долбоорду биз дагы ушу Сары Булак айыл өкмөтүнө караштуу Сары Күй айылында улантып жатабыз. Бул долбоордун максаты менен биз эмне жаштарды билимге, ошол эле интеллектуалдык дараметин жогорулатууга ошого багытталган иш-чара болду. Албетте бул долбоорду ишке ашырыш оңой иш болгон жок. Анткени бул жерде элдин колдоосу эң мыкты колдоо болду. Ошол эле эмгектенип жаткан, чет өлкөдө эмгектенип жаткан бул Россия өлкөсүнө эмгектенип жаткан биздин ушул айылдаш агаларыбыз, инелерибиз дагы эң жакшы салымдарын кошушуп, ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө 500дөн ашык ар кандай багыттагы адабий чыгармаларды алып келип, ушу Орозалиев атындагы орто мектебине тапшырып жатабыз. Алыс жакында ошол иштеп, айрыкча Россияда иштеп өздөрүнүн ошондой кыйналып иштеп атканын дагы кризиске карабай өздөрүнүн колдон келишинче салым кошкон биздин ошол Россиядагы эмгектенип жаткан агай эжелерибизге ыраазычылык билдиребиз. Андан аксакалдардан биринчи болуп колдоп ушул нерсени көтөрүп, ушул нерсеге жардам кошкон ошол биздин мурдагы директорубуз болгон Бурканбек агайга, Беделбай аба баштаган ошол аксакалдарга рахмат билдиребиз. Жана ошол Жаанбайлуу, Бишкектеги Жаанбайлуу туугандарыбыз дагы өздөрүнүн салымдарын кошуп, бир жерде чогулушуп, баардыгы эки коробка китептерди, 100дөн ашык китептерди алып туруп салып жиберишти. Аларга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан эске сала эскертүү эсе ошол Эсен ака дагы өзү ошол жакшы бир демилгелеп бир канча китептерди алып беришти. Аларга баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Эми бул китептерди мындан ары дагы алып келип эле койбостон, жалпы айыл элин окутушка биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Бул китептер айыл элинин менчиги болот. Окуучулар дагы жалпы айыл эли алып келип, алып барып үйлөрүнө окуп, өздөрүнө ушундай пайда алса болот. Баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул долбоор келгенден кийин азыр эле жана агайларыбыз айтып өттү го. Китеп келгенде, мектеп көргенде бир бушта калбаш керек да. Бунун кийинки окуучулар окушу боюнча дагы биз чоң иш-чаралар уюштурабыз, жылда сынактарды уюштурабыз ушул китептердин окулушу боюнча. Ошондуктан бул жерде ошо биз айтып өткөндөй, биздин ушул Сары Булак айыл өкмөтү Сары Күнгөй элинин бир дагы адамы четте калган жок. Ар бири 1ден болобу, 5ден, 10дон, 15ден китептерин беришип, өзүнүн салымын кошушту да. Күч биримдикте дегенди ушул долбоор аркылуу биз далилдедик десек болот. Айрыкча эскерте кетсе ошол биз ыраазычылык билдирип, ушул жаштардын башында туруп берген ушул Эдил акабызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул бир идеяны көтөргөндө ошонун баардыгын өзү баш болуп туруп берди. Терең ыраазычылык билдиребиз ака сизге дагы. Анан жалпы элди, айыл элин, жалпы кыргызстандыктарды
баарыңыздарды китеп окууга чакырабыз. Баарыңыздар китеп окуңуздар. Албетте интеллектуалдык, маданий деңгээлибиз жогорулайт. Баарыңыздарды китеп окууга чакырабыз. Ассаламу алейкум.